Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кара Балта шаарындагы электр техникалык оюнчук заводунун жана килем комбинатынын өндүрүш ишканаларына барды. Кыдырууда Төрөбаев президент тарабынан зарыл болгон учурда токтоп турган өндүрүштүк ишканаларды ишке киргизүү жана кайра түзүү боюнча так милдет коюлганын, кезинде Кара Балта шаары өлкөнүн өнөр жай борборунун бири болгонун эске салды. Азыр айрым ишканалар бардык экономикалык кыйынчылыктарга карабастан иштеп, калкты иш менен камсыз кылууга, шаардын жана бүтүндөй өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп жатат. Бирок көп жылдар бою токтоп турган ишканалар бар. Инвесторлордун аракети менен электр техникалык оюнчуктар фабрикасынын базасында 800 жергиликтүү тургунду иш менен камсыздоочу заманбап тигүү өндүрүшүн түзүү пландалууда. Бул багытта инвесторлорго тийиштүү көмөк көрсөтүү менен мындан ары да алга жылуу керек деп белгиледи. Объектте болгон сапардын жыйынтыгы менен экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна жана Кара Балта шаарынын мэриясына бош турган өндүрүштүк кубаттуулуктарды максималдуу пайдалануу жана өндүрүштү тезирээк ишке киргизүү максатында инвесторлор тарабынан коюлган маселелерди чечүүдө көмөк көрсөтүү тапшырмасы берилди.